Тил деген негизи бул эмне? Тил эң маанилүү нерселердин бири. Биз укмушпуз дегенибиз эч пайдасы жок да. Эгер биздин балдарыбыз телефондо орусча мультфильмдерди көрүп, орусча тили чыгып атса. Бул мектептердеги кыргыз тил адабияты мага жакпай атат. Чектөө аркылуу тилди өнүктүрө алабызбы? Ал биз болсо тилекке каршы өзүбүз кыргызстандыктар кыргыз тилин биле албай ошо көйгөйдө жатабыз азырчы сазда. Бүгүнкү күндө кыргыз тилинин абалы кандай? Чокоюбузду кийип алып космоско учкан атабыз. Кыргыз тилин кайсы жерде үйрөнсө болот? Сен деген кыргызсың, анан кыргыз тилин мантышың керек деген келген жок. Артын караган неме келечегине көчүгү менен турат деген сөздөр бар да. Тилекке каршы биз башка бирөөлөрдүн эрежесин алып алып, ушул эреже менен жазышың керек, бул эреже менен жазбасаң сен сабатсызсың дегенге чыгарып коет. Кыргыз тилдин методологиясы орус тилден көчүрүлүп алынган да. Тил бул жакындарыңа жана элиңе кызмат кылчу нерсе. Кыргыз тили сонун турбайбы? Арыбаңыздар, ардактуу замандаштар, Жаратман подкастына кош келиңиздер. Менин атым Урмат Насыкулов. Бул чыгарылыш жөн эле бир эпизод эмес, дагы бир нерсенин башталышы. Өнүккөн өлкөлөрдө коомдогу талкуу маданияттын бир маанилүү бөлүгү болуп саналат. Анда адамдар көптөгөн маселелерди талкуулашат жана чечимдерди издешет. Ошондуктан биз долбоорубуздун Жаратман талкуу деген жаңы форматын баштап жатабыз. Бүгүнкү чыгарылышта биз өтө маанилүү темага кыргыз тилинин биздин жашообуздагы ролу жана ордуна кайрылабыз. Тил бул жөн эле маалымат жеткирүү жана байланыш каражаты эмес, бул биздин тарыхыбыздын, маданиятыбыздын, иденттүүлүгүбүздүн негизи. Глобализация доорунда ал жашообуздун ар бир аспектисине таасир этип жаткан кезинде улуттук тилди, маданиятты сактап калуу бул өтө актуалдуу тема болуп калды. Биз тилибизди кантип сактап калабыз, анын келечегин кантип жакшыртабыз? Бул теманы талкуулаш үчүн, кыргыз тили үчүн абдан күйгөн биздин замандаштарыбызды чакырдык. Достор, сиздерден бир чоң өтүнүч. Бул көрсөтүүнү жөн эле көрүп кетип калбай, сөзсүз түрдө лайк басып, комментарийге пикир жазып, видеонун шилтемеси менен бөлүшүп, каналыбызга катталганды унутпаңыздар. Анда эмесе достор, талкуубузду баштайлы. Арыбаңыздар, ардактуу замандаштар, назарыңыздарда Жаратман медиадан жаңы долбоор. Бүгүнкү алгачкы чыгарылышыбыз кыргыз тилине арналган. Бүгүн укмуштай сонун адамдар чогулду бул жерге. Тааныштырып өтө кетсем, биринчи Эмиль агайыбыздан баштайлы. Эмиль Умет экономиканын экс-министри, ишкер, коомдук ишмер, визионер десек да болот. Чоң рахмат келгениңизге, Эмиль агай. Назира Айтбекова, биз жакшы көргөн алып баруучу жана белгилүү блогер, миллионник деп койсок болот, Анан биздин досубуз, жарандык активист жана ишкер Улан Үсейин. Студиябызга кош келипсиңер. Бүгүнкү тема ушул Эмиль агайдын бир чогулушунан кийин башталып калды. Өзгөчө бир кызыктуу, кызуу талкуу болду десек болот. Анан бүгүн негизи эле кыргыз тилинин бүгүнкү күндө абалы, кайсы жакка баратабыз, тил кандай өнүгүп жатат, кандай маселелер бар боюнча талкуулайлы. Анан Эмиль агайга биринчи суроо, тил деген негизи бул эмне? Жөнөкөй көрүнгөн менен эң оор суроо да. Анткени бул адамзат канча кылымдардан бери, миң жылдардан бери калыптанып келатса, чогуу жашаганга үйрөнүп келатса, ошондон бери башка жаны бар жандуулардан айырмаланып, тилин колдонуп, тили бар болгон үчүн утуучу болуп, жер планетасында эң бардыгына, бардык нерсеге таасири тийген тирүү да, тирүү, жаны бар, тирүү, анан акыл эси бар, тиги бу деп дагы сүйлөйбүз, бирок кээ бирөөбүздүн акыл эсибиз жок экенин да мойнуна алабыз да. Тил бул көп сырлар бар, аны азыр дагы толуктап көп талкуулайбыз го. Эң негизгиси тил жөнүндө биздин маалыматыбыз аз, анткени колония болгон, башка бир держава менен багындырылган элдер ошол өзүнүн дагы тилин билбей калат.
же болбосо өзүнүн тилинин маңызын же турмушундагы эли үчүн ролун, миссиясын, ордун керектүүлүгүн терең түшүнө албай, кээде держава, империя кандай үйрөтүп койсо, ошентип каңкылдап эле көкүрөгүн каккылап калышы мүмкүн. Жалган ойлорго берилип, бирок нукура маанисин түшүнө албай жана керектүүлүгүн колдоно албай. Ошон үчүн тилди биз толук кээ бирөөбүз билбей, тилибизде, өзүбүздүн кыргыз тилибизде сүйлөбөй калганыбызды мойнубузга алганы менен бирге тилдин маңызын толук өзүбүзгө кайрып түшүнө албай атканыбыз мүмкүн кээ бирөөбүз. Аны да моюнга алышыбыз керек да. Бул тил өзүнөн өзү эмес, тил биринчи орунда эмес, кээ бирөөлөр айткандай. Тил ойдун чагылышы. Ой деген бул жан дүйнөңдү бири-бириңе таанытат, жана эң керектүүсү бул келечекке керектелген ойлорду чагылдыруу тил аркылуу. Ушул жагына мен анан кийин дагы бурулганга аракет кылам. Азырынча ушинтип токтоп турсам макулбу? Достор, силер үчүн тил деген эмне? Мындай коммуникациядан да тышкары кандай ролду ойнойт? Эң нерсе, бир маанилүү, баналдуу нерсе бул маалымат алмашуу да. Маалымат алмашуу, бири-бири менен маалымат алмашуу. Экинчи нерсе, биз өткөндө ошо талкуулап атканда, бул ошол мындайча айтканда ар бир элдин өзүнүн коду болот дейт го. Бул ошол коду да, мындайча айтканда өзүнө генетикалык код дейбиз, ушул сыяктуу. Үчүнчүсү бул ошол эле эң маанилүү нерсе, бул биздин духубузду, биздин энергиябызды да алып жүрүүчү да. Анткени ошол эле талкууда биз талкууладык эле өткөндө мындай. Мисалы, Манасты мен кыргызча окуп такыр башкача сезимде калам, же болбосо ошол эле биздин чыгармаларды, эпосторду. Бирок тилекке каршы биздин чөйрөдө азыр мына кечээ эле ошо Мусулжан досубуз айтып атпайбы, мен Манасты окуганда такыр башкача, ыйлачу жерден ыйлап, күлчү жерден күлүп, ушундай башка бир сезим менен окугам. Азыр балам орус тилинде айла жок окуп атат, бирок ал мен түшүнгөн, мен кабыл алган, мен жашаган Манасты жашай алган жок деп атат да, кабыл алган жок дейт да. Бул абдан мындайча айтканда ойлонур турган нерсе да. Анткени чыны менен биздин өзүбүздүн нукура кал келаткан мындай атадан балага калып келаткан нерсебиз мындайча айтканда тил аркылуу өзгөрүп да кетип атат да. Ошол эң маанилүү нерсе бул биздин мындайча айтканда эң мындай айтабыз го, мындай баарыбыз эле кыргызды кыргыз кылган тил дейт да, бирок биз ушинтип айтып коебуз мындай аябай төш кагыпчы, бирок чын-чынында келгенде бул эмнеге таасир этет, эмнебизди жоготот, эмне үчүн жоголот деген суроонун айланасында биз ойлонбой элебиз да. Ошонун бирөөсү ушул да, бизге жеткен ошол ата салт, мурас, баалуулуктар ошол тилден мындайча айтканда тил алмашкан сайын бул өзүнүн мындайча айтканда кайсы бир жактарын жоготот да тилекке каршы. Азыр ошондой болуп атат да. Тил бул улуттун өзөгү деп айтат элем. Анан ошол бардык бир улуттун касиетиби ошол тил аркылуу бүтөт го деп ойлойм. Тил аркылуу оюбузду чагылдырабыз, тил аркылуу бирөөнүн шагын сындырып коюу мүмкүн, тил аркылуу бирөөнүн намысын сындырып коюу мүмкүн, тил аркылуу бирөөгө намысына камчы уруп коюу мүмкүн, ойготуп коюу мүмкүн. Айтор улуттун белгиси, касиети, бардык нерсеси ушул тилге сыят го деп ойлойм да. Мен деле силерге кошулам. Менин оюмча тил бул эң башкысы, бул жана Эмил байке айтып кеткендей, улуттун энергиясы болуш керек да. Жана нарк насил деп атпайсызбы? Бул маданиятыбыздын, дилибиздин өзөгү да. Бирок кыргыз тилинин абалы жакшы болсо, менин оюмча бүгүнкү күндө мындай маселелер көтөрүлбөйт болчу да. Сиздердин оюңар боюнча бүгүнкү күндө кыргыз тилинин абалы кандай? Анан негизи эле кыргыз тилибиз жоголуп кетиши мүмкүнбү? Биз айлана чөйрөбүздөгү элди жакшы тааныбай калбадык белек. Эгерде Тибеттен баштап, Индиянын кээ бир жерлеринен баштап, анан тетиги түндүк Ойшанга чейин байкап көрсөк, анан Уралдан тиги Жапондун жерлерине чейин көпчүлүк элдер бизге окшош.
генетикасы деле биздикинен биздики менен аралаш пропорциялары ар кандай болушу мүмкүн, бирок биздикине окшош ДНКлары, генетикалары сөзсүз түрдө табылат. Кебете кепшили, өңү, көзү, чачы, түзүлүшү жана өзгөчө жашоо шарттары. Ал аймактарда көчмөн элдердин жашоосу менен жашагандар дагы деле өтө көп. Эгерде биз алардын тилин алып көрсөк, мына азыркы жаштар, мурда СССР доорунда орустар бири-бириңдин тилиңди таанымак түгүр, өзүңдүн тилиңди таанытканга чек коюп, бизди ургулап, башка көзгө койгулап атып, орусча сүйлөтүп салган. Азыр көп жаштар, башкирлер, татарлар, сохалар, жана якут деп сүйлөйт эмес орустар. Анан кийин алтайлар, хакастар, тувалар, буряттар баары тең отуруп сүйлөшүп көрсө, ортосунда окшош тилдер аябай көп. Көп тилдер, эгерде өз тилинде көп сүйлөгөндөр, өзгөчө музыкага кулактары жакшылар же болбосо акындар, алар жөнөкөй кишиге караганда дагы көп сөздөрдү тааный алат экен, окшоштугу аркылуу. Бирок ошол элдердин арасында аты да орусча аталып калган, атасынын аты да орусча аталып калган, чоң атасынын аты, фамилиясы дагы орусча аталып калгандар жана өздөрүнүн тилдерин унутуп дагы сүйлөй албай калган аздык болуп бараткан элдер абдан көп. Алар азыр ачык сүйлөй башташты. Эми биздин тагдыр алардыкынан эмнеси менен айырмаланды? Биз СССРдин четинде болуп калып, республика болуп аталып калдык. Биринчиден, экинчиден, мына 91-жылдан бери толук болбосо дагы бөлүнүп турабыз дагы. Анан кээ бир аракеттерибиз, эгемендикке умтулуу аракеттерибиз, эркиндикке умтулуу аракеттерибиз жана тилибизди, дилибизди, элибизди сакташ үчүн изденүүлөрүбүз алардыкынан көбүрөөк мүмкүнчүлүккө ээ. Ошон үчүн алардын тагдырын карап туруп, бизге ошондой тагдыр дагы жүктөлүшү мүмкүн, коркунучу бар деп моюнга алыш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, биз тилди коргош үчүн же болбосо өзүбүздү, элибизди сакташ үчүн, келечегин коргоп сакташ үчүн кимдин таасиринен коргонушубуз керек экенин үйрөнө элекпиз. Бизге каптаган көп агымдар бар, түрлүү тилдеги агымдар. Орус биринчи ирет, араб тилдери, кытай тилдери. Анан ичибизде талкуу көп. Арабташып кеттиң же болбосо орусчалашып кеттиң деп, дагы кытайлашып кеттиң деген сөздөр азырынча аз, бирок көбөйөт бара-бара. Ошол коркунучпу? Коркунуч болсо анда келечек кайсы тил менен? Анан жанагы мен биринчи айткан сөзүмө кайра кайрылып келейин. Тил эң маанилүү нерселердин бири. Бирок тилден мурда билгениң жана оюң маанилүү. Анда ой бүгүнкү күндө кайсы ой кыргызды коргоп калат, кыргыздын келечегин камсыз кылат жана ал ойлор дүйнө жүзүндө кайсы тилинде? Ал тил эмненин тили? Сооданын тилиби, согуштун тилиби, тынчтыктын тилиби, сабырдуулуктун тилиби, жектөөнүн, бирөөнү кемсинтүүнүн тилиби, же болбосо илимдин тилиби? Ошол нерсени биз талкуулайбыз, бирок өтө тар чөйрөлөрдө. Ачыкка чыгаргандан дале жалтак маңкуртка окшоп коркокпуз дагы, бирөө бизди тыйып коет, бирөө бизди коркутуп коюп, тиги сөөмөйүн көрсөтүп коет дегенсип, биз өзүбүздүн тагдырыбызды өзүбүз тандыгандан дагы дале жалтак болуп тургандай сезилет. Урматтуу достор жана Жаратман подкастынын ардактуу көрөрмандары, сиздердин ар бириңерге ким убакыт таап биздин подкастыбызды угуп, көрүп, шилтеме менен бөлүшүп, комментарийге пикир жазып, каналыбызга катталып, колдоп, кубаттап турган көрөрмандарга ыраазычылык этмекчибиз. Сиздердин колдоо биз үчүн чоң дем жана күч кубат жана жаңы, жакшы, кызыктуу контент жаратууга шыктандырат. Биздин Жаратман долбоору өсүүдө жана биз аны мындан дагы жакшыртууга аракет кылып жатабыз. Биз техникалык жабдыктарды жакшыртууну жана команданы кеңейтүүнү,
контентти мындан да жакшыртууну пландаштыруудабыз. Бул үчүн бизге сиздердин колдооңуздар керек. Эгерде сиз биз жасап жаткан иштерди жактырып, бизди мындан дагы өнүктүрүүгө колдооңуз келсе, анда сиз донаттар же кошумча аркылуу бизди колдосоңуздар болот. Сиздердин ар бир жардамыңыздар өтө баалуу жана бизге кубаныч тартуулаган жана пайдалуу контентти жаратууга мүмкүнчүлүк түзөт. Сиздердин ар бир салымыңыздар Жаратман деген жөн гана подкаст эмес, терең сүйлөшүүлөрдү жана алдыга умтулган сапаттуу контентти баалаган адамдардын коомчулугун түзүүгө чоң өбөлгө түзөт. Төмөндө биздин реквизиттер көрсөтүлгөн. Эгерде сиз бизди колдооңуз келсе, анда каалаган суммага сиз донат жөнөтө аласыз. Биз менен бирге болгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Биргеликте биз чоң ийгиликтерге жете алабыз. Кыргызстанды жаратмандар улутуна айланталы. Достор, бүгүнкү күндө кыргыз тилинин абалы кандай? Улан, мисалы, сен аймактардан келдиң да, анан негизи эле жүргөн жериңде дайыма мындай кыргыз тилинде сүйлөйсүң да. Орус тилдүүлөрдү кыргыз тилине көп бурасың да. Анан сен байкашың боюнча азыр коомдо негизи эле тенденция кандай болуп жатат? Орус тилдүүлөр көбөйүп жатабы же тескерисинче кыргыз тилдүүлөр көбөйүп, кыргыз тили өнүгүп жатабы? Биз оюмча бир этаптан өттүк да. Бир этап бул мисалы мурун айылдан келип орусча билбесең уят деген этап болгон да. Мисалычы сен мындай орусча билбесең уялып, анан аялдамадан токтотуп кой дегенди деп жаттап остановкадан остановите деп жүргөнбүз да, мисалычы. Анан ошол нерседен өттүк да. Бул этаптан өтүп кеттик. Анткени баягы кыргыз тили мындайча айтканда кайсы бир деңгээлде өзүнүн ордуна келген сыяктуу болуп, анткени баягы кыргызча билиш бул мындай сыймыктануу болуп калды. Мисалы ошол эле Twitter чөйрөсүндө мисалы билимдүүлөрдүн, прогрессивдүүлөр дейбиз го, ошол кыргыз тилин сүйлөө бул алар үчүн сыймык эле болуп калды да. Бул абдан жакшы бир тенденция пайда болду. Бул биринчи нерсе. Айыл аймактарда кыргыз тили аябай эле сүйлөнгөн. Сүйлөнүп келатат. Анан орус тили дагы тилекке каршы бизде дагы эле басымдуулук кылып атат. Ал талашсыз нерсе. Болгону биз мындайча айтканда бир жээктен бир жээкке аябай бат урунат экенбиз. Мисалы мурун баягы сен орусча билбесең деп басынтып кыргыз тилин жектеп сүйлөө деген сыяктуу болчу. Эми кыргыз тилин сүйлөгөндөр силер баягы айылдыксыңар, силер деген баягы колхозсуңар деп эле жүрүшкөн да. Аны жеңип чыккандан кийин экинчи нерсе азыр мындай басып болуп калды да, мындай диалект менен сүйлөө. Ушул нерсе азыр бизди чабыштырып атат да. Мен мындайча айтканда биз аябай тилекке каршы майдаланып кеттик да. Аябай сонун эле кетип атканбыз, бирок бир эстен кийин эле бизде андай сүйлөбөйт, сен эмнеге антип сүйлөп атасың, мынтип бул сөз мынтип айтылбайт деп. Мисалы биздин айылда бир сөздү мисалы топо деп эле колдоно беребиз, топурак деген сөздүчү. Анан мен көп жерден ушуну топо деп айтып койсом, ал эмне? Ал топурак деп айтат, сен туура айтпайсыңбы деп мага ушинчет да. Анан мен айтам да, негизгиси түшүнүп атабыз да ойду депчи. Негизгиси ойду түшүнүү да. Анан сен азыр ушундай бир тенденцияга өтүп алдык. Анан көбү мындайча айтканда жазгысы дагы келбей, сүйлөгүсү да келбей калды. Анткени сен сүйлөп же жазып баштасаң сенден ката издешет. Сен кайсы диалектте сүйлөп атасың? Сен деген бир ааны же калтырып кеттиң же бир а кошуп койдуң, же болбосо мисалы йоттошкон тамгалар тууралуучу. Эми мен ойлойм да, бул майдалап бизди мындай чабыштыра турган, согуштура турган эле нерсе да. Бири-бирибиз менен ошону талашып калдык да. Мисалы өткөндө ошол талаш бир баракчада болуп атат. Буюрса деген сөздү буюрса мен үчүн ал мындай аябай мааниге эмес да. Ал деме оюмду жеткизип атсам, түшүндүрүп атсам, бул абдан сонун да. Эң негизгиси бул түшүнүү да. Анан бул биринчи маселе. Анан ал жерде мисалы мен мектепте окуп жүргөндө мындай болгон да. Бир жылы кыргыз тили мынтип окуткан. Биз билим берүү министри кабыл алды. Биз йоттошкон тамгалардан мындайча жокко чыгардык. Биз у, ый, у менен жазабыз депчи. Кийинки жылы мектепке келсе кайра айтты да. Жок, кайра йоттошкон тамга өттүк, анткени болбой калат экен депчи. Анан ар ким арганда окуп калганда, анан кээ бирөө баягы кыргыз тилин пост азыр биздин жашообуз Facebook'та болуп атат да. Анан пост жасап атканда мен ката жаздымбы, туура жаздымбы деп карап отурбайт, эми оюн жазганга аракет кылат да. Бирок биз ошол жазылган ойду талкуулоонун ордуна ошол жерде бир үтүр же точка же бир сөздүн йоттошкон жери туура эмес болуп калса, биз ошого кирип кетип эле, анан сен жазганды билбейсиң, сүйлөгөндү билбейсиң, кыргызча нормалдуу жаза албайсың деген нерсе өтүп кетип атат да. Бул нерсе көбүн тилекке каршы абдан ренжитип жатат да. Ошол нерсе көбүрөөк убакытта мисалы оюн айтканга мурун мисалы
орусча билбейбиз деп уялып эме басынганба кыргызча сүйлөгүбүз келбеген кыргыздар азыр кыргызчаны билип туруп кыргызча сүйлөгөндөн уялат. Анткени сени түз эле келбей эле сен могу сөздү туура эмес айттың, сен деген тияктын диалектиси менен айтып атасың, бияктын диалектиси менен айтып атасың, сен мынауну туура эмес жаздың деп эле бирибизди басып калып атабыз. Азыр мисалы бири-бирибизди кекетип мокотуп эле жолдо келатсам бир талкуу башталды. Эме дейт, бүгүн шамал болуп жолдо баягы бактарактар кулаптыр. Бирөө жазып ошо шамал деп жазып койгон экен. Эй, акмактар, шамал эмес, ал шамал болот деп бири-бири менен согушуп атат да. Мен ойлойм да, бул нерсе бизге мындай эми аябай приоритет мындай маанилүү нерсе эмес да. Биз түшүнүп атабызбы? Мен албетте акырын айтып үйрөнсөк болот, бирок биз ошол нерсени баягы ойду талкуулабай ошол жерге мындайча айтканда басынтып ошону биз көрсөтүшүбүз керек да, сөзсүз түрдүчү. Мен ошого айтат элем да, баягы сонун өнүгүп атат, сонун кетип атат, бирок биз майдаланбашыбыз керек да. Анан тил бул Эмил мырза айтпадыбы, жандуу нерсе депчи, диалект болобу, башка нерсе болобу өнүгүш керек. Мисалы, жана орус сөздөрүндө эле биз мисалы мен орусча пост жазам го. Пост жазып атканда орусча сөздү, мисалы оппонент деген сөздү бүгүн жаздым да менчи. Google'дан оппонентти туура жаздымбы деп карайм да. Бирок ошону өзүмдүн баягы айылда сүйлөп жүргөндөй эле оппонент деп эле жазып койсом болмок да, сонун эле болмок. Тилекке каршы биз башка бирөөлөрдүн эрежесин алып алып, ушул эреже менен жазышың керек, бул эреже менен жазбасаң сен сабатсызсың дегенге чыгарып коет да. Эмне үчүн биз телевизор дегенди же башка нерсени өзүбүзгө эле апа атенебиз айткандай эле айта берсек эмне болбосун да. Ушинтип байытсак, ушул нерсени мындай колдосок, жеңилдетсек сонун болмок да. Тилекке каршы биз мындай татаалдаштырып эле анан ошонун негизинде мындай бирибизди мазактаганга, басытканга бир жол таап алып атабыз да. Ошон үчүн ушундай акыбалдар пайда болуп атат. Назира айым, кыргыз тилинин бүгүнкү күндө абалы сиздин байкашыңыз боюнча кандай? Аябай өнүгүп атат. Аябайбы? Жок, эмнеге мен аябай сүйүнүп атам. Акыркы мезгилде кыргыз тилинде кадимкидей өзгөрүүлөр бар, жылыштык бар. Мен мисалы үчүн жана улан айткандай студент болуп келгенде группалаштарым, сыныпташтарымдын арасында орусча сүйлөбөгөнүм үчүн аябай сынып турчу элем да. Анткени мен ошол өксүгүмдү толтуруп адабий тилде кыргызча сүйлөп, анан аларды уяткарып, сен эмне кыргызча билбейсиң, кыйын болуп койчумун да. Өзүм орусча жакшы билчү эмесмин. Анан ошондой азыр ошентип атып, азыркы бу келе жаткан, өсүп келе жаткан муун башка Z муну болуп атпайбы? Анан дароо эле телефонго кирип кетип атышат. Аны муну телефондо контенттердин баары орус тилинде болуп, баардыгынын тили орусча же англисче неме чыгып атат да. Бул абдан көйгөй. Азыр мына ушул көйгөйдү көтөрүп, кыргыз тилиндеги мультфильмдер акырындан тартыла баштады. Бизге окшогондор подкасттарды, интервьюларды кыргыз тилинде байма-бай жайылта баштадык. Бул кичине болсо дагы өзгөрүү. Анан дагы өзгөрүүсү, мисалы үчүн көчөдөгү жарнамалар кыргыз тилинде боло баштаганы мага абдан жагып атат. Кайсы гана кафе, ресторандарга кирбейин, менюну ачканда кыргызча тооктун эти менен жасалган бирдемке дегендерди окуганда эле аябай деп чыркап кетем да. Анан ресторанга киргенде, мисалы үчүн здравствуйте десе, саламатсызбы деп кыргызча учурашам да. Анан алар дагы кээде мындай кафелерге кирип калган, саламатсызбы, кириңиз, төргөтүңүз деген кыргызча сөздөрдү укканда абдан сүйүнөм. Демек бир баягы кечке эле сынай бербей, бир кичинекей болсо дагы бир жакшы нерселерибизди көрө берсек дейм да. Анан эң көп байкаганым, Корей же Жапон же башка Америка улутундагылардын баары жанталашып кыргызча сүйлөп, үйрөнүшүп, TikToктон байма-бай ооба кыргызча чыгарып атканы мени абдан кубандырып атат. Ошондой эле өткөндө уулум тилекке каршы орус тилдүү болуп калган, бирок ал дагы келип алып, аябай өкүнгөн нерсем ушул мындай орус тилдүү болуп калганым дейт да. Азыр жанталашып мен менен макул, ооба деп мындай кыргызча сүйлөгөнгө абдан далалат кылып, кыргыз тили менен англис тилин бекемдеп окушум керек деп аракет кылып атканы, жаш муундардын мээсине мындай сиңип атканы, өзүбүздүн өзөгүбүздү көтөрүш керек экендигин түшүнүп атканы, анан аябай ушул нерселер мага абдан жагып атат да. Бул нерселерди дагы мындай көз жазымда калтырбай баалап, буюрса колдоп турсак болот
болот. Улан мен жанагы ката жазгандарга каршымын анан. Мисалычы эми Facebook'тагы социал тармактар бул эми мындайча айтканда китеп эмес да, адабият мындай жазып мындай эмес да. Бул биринчиден мен сабаттуу болушубуз керек улан. Жоксаң эми жанагындай оба дегендерге же болбосо мындай ката жазган нерселерге жетебиз, оңолобуз. Ал келе турган нерсе болгону менин тилекке каршы бир нерсе айтып аткан нерсе бирөө аракет кылып, далалат кылып, ошол текст жазып атса, анан ошого биз мындайча айтканда мындай оюн, ошол жазган ойду талкуулагандын ордуна биз ошого эле барып эле мындайча тийишкен жакшы көрөбүз да. Сен мындай Вот ушуга байланыштуу мен суроо берип кетсем болобу? Англис тилин окуп жаткандачы, ката кылсаң же туура эмес сүйлөп алсаң же тантырап жатсаң, эч ким сени шылдыңдап, мазактап мындай басмырлабайт да. А бирок мисалы кыргыз тилин үйрөнүп жатса бирөө, же туура эмес сүйлөп алса, же бир ката кетирип алса, эмнегедир биз кыргыз тилдүүлөр аны базага алып эле, тантырбачы, кыйналбай эле орусча эле сүйлөй берчи деп ушинте беребиз да. Бул негизи ушундай токсик мындай жана заарлуу деп коет го, мамиле каяктан келип чыкты силердин оюңар боюнча? Биз адамзаттын эң алдыңкы сабырдуулугун, мүмкүн кыргыздын деле сабырдуулугун унутуп, адамзаттын эң ийгиликтүү, сабырдуу жана эң ийгиликтүү пайдасы тие турган тил жөнүндөгү үлгүлөрүн, тажрыйбасын тааныбай калгандыктан биз орустарды туурап атабыз. Орустар бизди колониалдаштырыш үчүн, орус кылыш үчүн биздин оюбуз алар үчүн маанилүү эмес болчу. Алардын эң биринчи максаты бизди багындыруу, баш ийдирүү жана орус тилине көндүрүү болчу. Анан ошол кезде бизди башка көзгө койгулап деп жанагы сөзүмдү кайталап атамбы? Ошентип орусчага үйрөтүш үчүн алар жазалоо аркылуу үйрөтүшчү. Азыр биз кайра кыргыз тилибизди өзүбүзгө үйрөтүш үчүн ошолордун зөөкүр жолдорун колдонуп атабыз. Дүйнөдө башка тажрыйба бар. Мисалы, эл аралык мектептерде эркин жашаган жана Нобель лауреаттарын чыгарган мектептер, алар кичинекей бала жазып атканда анын каталарына көп класстарга чейин, көп жашына чейин көңүл бурушпайт экен. Керек болсо, жазган тамганын кооздугуна да көңүл бурушпайт. Алар эмнеге көңүл бурушат? Ал балага сен оюңду жеткизе алдыңбы деп сурап коюшат. Оюң түшүнүктүү болдубу? Менин оюм сага түшүнүктүү болдубу? Сенин оюң мага түшүнүктүү болдубу? Ой алдыда. Ой жүгүртүү жана ойду жеткизүү. Каталары, ал кийинки атайын адистер үчүн эле. Кийинки даражадагы керектеле турган жерлерден жөнөкөй балдарга, жөнөкөй кишилерге анын кереги жок. Керек болсо бүгүнкү доордо кооз жазганына да көңүл бурбайт. Анткени бүгүн 90% кишилер баары тең девайстар менен жасат. Тамгаларды, кнопкаларды басып, атайлап тиги эме кармабай деле калдык го, жаныбызга салбай деле калдык калемдерди. Анан ошентип алар билет. Эң алдыңкы бул ой. Тил ал кызмат кылчу нерсе. Элиңдин камын көрөм десең, сен элиңе биринчи ирет оюңду, пайдасы тие турган оюңду жеткизип, кантип жеткизесиң? Колуң менен жеткизесиңби, буюң менен жеткизесиңби? Бирок эң кыска бул адамзат тапкан тил. Керек болсо жаныбарлар дагы үнү менен бири-бирине оюн жеткизишет. Оюн же каалоосун же сезимдерин. Адам болсо башкалардан айырмаланып тил менен жеткизет. Ошондуктан тил бул камын көрүү же держава болуп, империя болуп, согуш жарыялаган зөөкүр болсоң, анда сен бирөөнү багындырасың тилиң менен. Баш ийдиресиң, кулга айландырасың. Же болбосо сен камын көрөм, коргойм, артыман ээрчитем, жакшылык алып кетем десең, анда ошол сабыр тил менен. Сабыр тил же болбосо башкаларга ошол теңдикти, калыстыкты, адилеттүүлүктү алып келе турган ал кайсыл тил? Ал тилде кайсы балуктар жана кайсы ойлор десеңер, баары бир айланып барып туруп, мен азыр шашып бартам окшойт, айланып барып туруп илимге такалабыз. Анда биз
кыргыз тил менен илимдин, адамзаттын илиминин байланышын издеп атабызбы, же адашып эле тет жактан тилибизди тетиги сандыктардан, эскиден, чокойлордон жана эски турмуштан издеп атабызбы. Биз эски турмуштан издегенибиз ал керектүүдүр. Бирок ошентип эле отура берсек, анда биз келечегибиз эмнеден курулат? Эскиден курулбайт да келечек. Келечегибизди элибиздин камын көрөбүз десек, анда кыргыз тилин эскини таанып коелу, музейге сактайлы, архивге сактайлы, кээ бир маданиятыбызда тааныталы, билели. Бирок камын көрөбүз десек, элибиздин анда алдыңкы илимдерден терип күлүп туруп, анан кыргыз тилинде ошону жуурулуштуруп элге таанытып, анан ошол илимдин негизинде кыргызды дагы жаңы кыргыз тил кирип, жана элибизди жаңы жолго салып, ээрчитип, багытын таанытып кетпейт белек. Маселе кыргыз тилди талкуулаганда, кыргыз тилибизди коргондо биз эң биринчи ирет бири-бирибизге кылган мамилебиз сабырбы же бири-бирибизди оңдогубуз келеби? Тиги чөгөлөтүп жазалагыбыз келеби? Анан биз тилибизди коргондо ал тил башкаларга камын, башкалардын камын көрүш үчүн илимдин, жаңылыктардын керектүү, пайдалуу нерселерин кымтыган тил кылып атабызбы, же болбосо биз тиги артын караган неме келечегине көчүгү менен турат деген сөздөр бар да. Мындай бери кайрылчы дегендейчи. Ат минип бараткан киши деле, машина айдап бараткан киши деле, жөө бараткан киши деле көбүнчө астын карайт. Артын караганды үйрөнүш керек. Өзгөчө тиги машина айдасаң, бирок такай эле артыңды карабайсың. Астыңды карашың керек. Биздин кыргыз тилибиз, биз келечекке, астыга бурулганды үйрөндүкпү, же кыргыз тилди коргойбуз деп илгеркин эле ташып атабызбы? Достор, мына кыргыз тилин өнүктүрүү багытында, эгерде коомдо бири-бирибизди, мисалы, бирөө туура эмес сүйлөп, же ката кетирсе, анан кемирип кесип эле ушундай мамиле кылсак, негизи канчалык кыргыз тили өнүгө алат ушундай атмосферада? Же болбосо тескерисинче башкача мамиле кылып туруп, ката кетирсе дагы, мындай туура эмес сүйлөсө дагы өзүбүзгө тартышыбыз керекпи? Бизде адам мындай өзүнүн жакшы билип алган нерсесин эле басмырлай берген жакшы көрөбүз да, мисалы. Анан колубуздан жакшы келген нерсе көп адамдардын кыргыз тили экен. Баягы кыргызча туура жазганды билип алганбызбы, кыргызча туура сүйлөгөндү билип алганбызбы, эми айылы баарыбыз ошондойбуз да. Анан бир артыкчылык көрсөтүш керек болот да. Анан бирөө бир ой жазса, биз ошонун оюна аргумент ояп келгендин ордуна, мындай ойлонгондун ордуна ошонун катасын көрүп туруп эле жазып баштайбыз да. Анан эгер мындай боло берсе, менин пикиримде, эгер ушинтип эле баарыбыз эле келип эле мындайча айтканда азыр айтат го, сайылы бергибиз келсе, чынында анда эч нерсе өнүкпөйт. Мисалы ошо эч жылбайбыз алдыга. Мен деле мындай чын мойнума алам, кээ бир нерсени катараак жазам да. Бирок кээ бирөө бар да, акырын мындай жазып коет да, сылтан ушул жерди көп жазасыз, көп ката кыласыз, ушуну эске алып койсоңуз десе, мен кабыл алам да. Бирок ошол жерге келип туруп, муну сени басынчу же болбосо сени мындай жиктөө катары жазганда мен Бул комплекс го, мындай ички. Эми ушул айтып атпайм, бул мындайча айтканда адам өзүнүн бир артыкыраак катары көрсөткүсү келет да, бир нерсеси мененчи. Өзүн мындай биктетип, аны ошонун арасында сен сага караганда мен туура жазам деп ушуга метебиз да. Анан албетте ошол нерселер өнүктүрбөйт. Албетте эми мындай, мен мисалы чыгарма жазган акын болсо, же болбосо чыгарма жазган мисалы мындай драматург болсо, мисалы ошолор болсо, мен мынау ката жазып атат, алып барчу болсом деп, ошол мындай эми ошол тилге байланышкан нерсе болсо, мен айтсам болот да, могу адабий тил жазып атканда мындан да болушу мүмкүн депчи. Анан мисалы да. Бирок биз катардагы адамдар жазып алып эле бири-бирибизге мындай сынчы боло беребиз да, сен туура эмес жаздың, сен туура эмес айттың, сен туура эмес кылдың депчи. Анан эмне биз айтканда, тилчи өнүгүш керек да. Биздин мына ата бабабыз ошол кыргыз тилин мына пайда кылып жашатып келатат да. Биз да салым кылышыбыз керек да, биз да бир нерсе кошушубуз керек да. Мисалы мен жана баягы теке деген сөздү болуп кетпедиби? Ал деле ойлойм, бул кыргыз тилине бир кошумча, ошолордун салымы да, анткени ал менен деле бир нерсени ойду түшүнөсүң да. Ошол сыяктуу мен ойлойм, эми азыр айтышы мүмкүн, улан деген бул вообще болбой калыптыр, бул так эле бузулуп кеттир депчи. Бирок мындай кыргыз тили ушинтип өнүшүш керек, байыш керек, жаңы нерселер кошулуш керек. Анан ошол эле убакта биз басынтканды, анан майдаланганды токтотушубуз керек да. Анан ар бир сөзгө үтүргө же сөздүн жазылышына талкуулап отура берсек, анда биз алдыга жылбайбыз. Алдына карап, ошон үчүн мага айтам, мага жазгандар мындайча айтканда
башымды оорубайт дейм да, мен оюмду түшүнүп атасыңарбы, оюм жетип атабы, оюмду окусаңар болду, ама ал жерде эми катачылык кетсе анда аны барып эми атайын тиги адиске барып оңдотуп түзөтүп текшертип алгыла депчи. Жакшы экен. Назира, сиздин оюңуз кандай? Эми архаизм, историзм дегенде ранс деле көп эле кыргыздын эски сөздөрүнүн баары колдонулбай калды. Азыркы тапта жаңы сөздөрдүн баары каалайсың, каалабайсың интернеттин агымы менен ал нерсе келип атат. Неологизмдердин баары келип атат. Аларды колдонуп атабыз. Алар колдонулбай калды, эскиге эле тутунуп калдык деген туура эмес деп ойлойм. Эскиге тутунуп калсак, кана учкул сөздөр менен, фразеологизмдер менен макал лакаптатып кана сүйлөгөнүбүз жок эч ким. Жок, азыр жана бири-бирибизди кагып силкип анан мындай эметип турган мамилебиз канчалык туура, эгерде кыргыз тилинин өнүгүүсүн кааласак? Мисалы үчүнчү, американецтер, японецтер, корейцтер биздин кыргыз тилди үйрөнүп атканда алар ката сүйлөгөнгө акысы бар. Алар мен англис тилди укмуш сүйлөбөйм да, мен да тамтаңдап атып, present continuous менен present perfect'ти алмаштырып атып, балким сүйлөшүм мүмкүн, оюмду жеткиришим мүмкүн. Ал жакта кеп жок деп ойлойм. Бирок баардыгыбыз мына тилдин карачы, Эмил Байкен уланды сүйлөп аткандарын чаңчып атпайбы тилинен, кыргыз тилиненчи? Анан булар каар менен кардын айырмасын билбей калса кечирим жок деп ойлойм. Анан кар, Кудайдын каары дейт. Кар болсо жөн кар жаап атат деген бул нерселер болуш керек. Анан агайдын жана сөзүнө аябай кошулам. Кыргыз тилдин методологиясы орус тилден көчүрүлүп алынганда, анан орус тилдүү балдарыбыз ушу кыргыз тилиди кантип сүйдүрсөк деп аябай берилип атсаң эле, аякта укмуш тике толуктооч, анан эмне толуктооч, анан кыйыр толуктооч, анан зататооч, ататоочун эмне кереги бар дейм да. Ошо методикаларды өзгөртүш керек деп ойлойм да, сабак берүү методикасын, кыргыз тилин, кыргыз адабиятын канткенде биз сүйдүрөбүз деп мектеп кезинен баштап эле бир башкача нукка өзгөртсөк, анын телевизион сулуулугун, улуулугун көргөзө алсак, бири-бирибизге мындай жеңил кылып формада үйрөтө алсак, аябай сонун болмок деп ойлойм да. Эми кыргыз тили эмне үчүн адамдар сүйлөшүш үчүн биринчиден бул муктаждык болуш керек да. Эмне үчүн биз англис тилин үйрөнөбүз, эмне үчүн кытай тилин үйрөнөбүз, эмнеге орус тилин үйрөнөбүз? Анткени бул муктаждык. Анткени биз ошол Орусияда иштеш үчүн орус тилин үйрөнүп атабыз, Кытайдын баягы товар алып сатуу үчүн Кытай тилин үйрөнүп атабыз, илим билимди алыш үчүн англис тилин үйрөнүп атабыз. Кыргыз тилине ошондой эле биринчиден муктаждык болуш керек. Экинчиден кыргыз тили бул мындайча айтканда модага айланыш керек. Өткөндө мага бирөө айтты, жанагы Жетиген деген репер менен Аскат Жетиген деген ырчыны, Жетиген деген репер бар, Аскат Жетиген. Ошол акыркы эле айтайын, Аскат Жетигенди мисалы кармоо болгондо бирөө мага жазыптыр да. Мага эмес, чоң пост кылып жазыптыр. Мен орусча сүйлөйм, орусча тилим чыккан, бирок мен ушул Аскат Жетигендин ырларын угуп атып дейт. Мен кыргызча үйрөндүм, мен кыргызча сүйлөп, кыргызча жазып баштадым дейт. Анткени музыка аркылуу, чыгармачылык аркылуу, башка сенин керек болсо рэп аркылуу заманбап болсо үйрөнөт. Ана өткөндө мындай талкуу болуп атат, урмат, сен да күбөсүң. Мисалы Улук Манапа өзү Казакстанда эң чоң концерттерин Казакстанда берет да. Анан ал жакта жана бир ырында Манасты айттырат, Саякбай Каралаевдин айтуусу боюнча. Анан ошол деп бирөө жазыптыр да, бир досубуз, Токтосун досубуз жазыптыр. Мына карагылачы, чыгармачылык менен Манасты Борбор Азияга монтип 10 миңдеген кишиге угузуп атат десе, астында туруп алып жазып атышат да. Эмне кылып кыйратып коюптур, угузса эмне экен депчи. Бул деген түшүнүшүбүз керек да. Биздин Манасты биз кыргыздар укканыбыз менен Борбор Азия кыргыз маданиятын экспортко жайылтып атабыз. Укпай эле да, анан ошол нерсени жайылтып атат, сатып атат. Ошол тил аркылуу мисалы ошол эле реперлерди жаман көрүшүбүз мүмкүн, бирок ошолор эле Бакыр болобу, Жетиген болобу, же Агайны болобу, же Улук Манапа болобу, кээ бир кыргыз ырларын ошол эле түшүнбөсө дагы башка улуттар угуп ырдап жүрөт.
же болбосо ошол эле керек болсо буйбуйду мисалы буйбуйду канча улуттун өкүлү ырдады да. Дегеним биз ушундай мындайча айтканда тренд кылышыбыз керек да, мындайча мода кылышыбыз керек. Мунун баары анан азыр айтат да, сен деген эмнеге тренд деп сүйлөйсүң, эмнеге мода деп сүйлөйсүң, ыңгайлуу болсо келгиле ошол тилди алып эле мындай колдоно берели. Анан биз деле жана оор техникалык тилдерди колдонуп атпайбызбы? Эми аны которо албайт экенбиз, эми которгондо эми татаалдаштырып эмне кылабыз? Эми жеңил колдоно берели, түшүнгөндөй пайдалана берели. Анан ошол жана англис тили баарыныкын алып аткандай элечи. Анан азыр ушинтип кете беребиз. Анан азыр мен айтат да, мындан ары кетебиз да, айтабыз. Бул түрк тилдүү сөздөр араптан келген, араптар кыргыздан алган, кыргыздар иши кылып ушинтип эле мындай тереңдетип эле согушканга өтүп кетебиз да. Мен ойлойм да, жеңилдетип, анан модага айландырышыбыз керек, анан муну заманбап кылышыбыз керек, анан муга муктаждык болуш керек. Муктаждык болгондо, мисалы азыр документти алмаштырууну биз кыргызча кылабыз, аракет кылып атабыз, бирок тилекке каршы андай болбой эле азыр. Анткени муктаждык жок. Азыр орусча билсең, сен жумушка мындайча айтканда бара бересиң, отура бересиң. Кыргызча билбесең мейли, бирок орусча билишиң керек да, мисалы. Эми айрыкча мамлекеттик кызматтарда. Тилекке каршы. Жакында эле могу жогорку кеңеште бир демилге көтөрүлбөдүбү? 1-класстан баштап 4-класска чейин баардык сабактар кыргыз тилинде өтүш керек депчи. Негизи ошондой чектөө аркылуу тилди өнүктүрө алабызбы же башка жолдору барбы? Эми да, мен алдын ала айтып коеюн, көрүүчүлөр туура эмес түшүнүп калбасын. Кыргыз тилге керек болсо бала бакчадан баштап кызыктырып, күчтөп эмес кызыктырып окута турган сабактарга мен биринчи кол көтөрөт элем. Анткени мен төрөлүп өсүп чоңоюп келатканда мен кайсы жерге барбайын кыргыз тилде окуткан бир да сабак жок эле да. Ошон үчүн кыргыз тилди кызыктырып, сүйдүрүп окутканды мен каалайм. Бирок күчкө салып башка тилдерди чектеп, өзгөчө дүйнөлүк илимий тилдерди чектегенге бул элге каршы адепсиздик. Сен суроо боюнча биринчиден жанагы ошондой көтөрүлдү. Аны мисал катары Казакстанды көрсөтүштү, бирок Казакстанда андай эмес. Анткени ал жерде баягы тандоо эркиндиги бар. Ошол аны казак туугандар да аябай жазып чыгышты, бизде андай эмес деп далилдеп беришти. Экинчи нерсе, мен Эмил мырзанын сөзүнө эле кошулам. Ошол өңдү айтайын деп аткам, ошол өңүттө. Себеп дегенде мектепте мугалим бул мындайча айтканда ал менимче ойлойм да, мындай ал үйрөтүүчү эмес, ал кызыктыруучу да. Ал ойлошот, мугалимдер келгенде мен башыңа монтип туруп азыр куюп коем, салып коем дегенде эле бизде мисалы жаттамабыз да. Биз мисалы мугалимге эптеп буруш укпаш үчүн, эптеп мугалимден баа алыш үчүн, эптеп ошону мындайча жакшыраак болсун деп жаттап барабыз да. Аны түшүнүп, аны кызыгып, аны мындай өзүбүздүн мындай жан дүйнөбүздөн мындай чыгарып айтпайбыз да. Тилекке каршы биз ошондой жаттама болуп чоңоюп атабыз. Анан бул жерде кызык, мисалы мен мугалим мынтип айтат да, мугалимдерчи, мына балдар окубайт, мына балдар мына кызыкпайт, сабак окуйт. Анткени мен мугалимдин бир эле нерсесин ордун билем да, ал мындай кызыктырыш керек да. Ошо ал бир эле милдаты мындай ошону кызыктыруу керек ошол сабакка. Ошо кызыккандан кийин бала өзү эле изденип ары кирип кетет да. Анан бизде жанагындай чектөө, урушуу же болбосо мындай күч аркылуу киргизүү бул иштебейт да. Анткени убактылуу, мисалы 11 жыл 5 менен окуп, ОРТ тесттен эң начар бала алып калгандар бар. Алардын арасында бар ошо ОРТга каршы болушат да, баягы эме ЖРТ тест деп коебуз го, жалпы республикалык тестке. Себеп дегенде көбү эмнеге мындай коркуу менен жаттап сабак бүткөндөр да, 5 менен бүткөндөр. Анткени ата-энеси айтат, күндөлүгүңдү алып кел, 5 алып атасыңбы? Мугалим айтат, сен айтып бер, жооп бер, ошого жараша аласың деп жаттап келебиз. Анан аяк жыйынтыгында мындайча айтканда өзүбүз мындай ичибизде логикалык, мына акыл эс менен кабыл албайбыз да. Ошол эле сыңар болуп атат да, мындай сен таңгулап койсок эле, бүгүн жаттатып койсок эле сүйлөп калат депчи. Бирок чын жүрөгүндө аны ичибизден кабылуу менен чыкпаса, же ичибизден жан дүйнөбүздөн чыкпаса, ал мындай жашабайт да. Ошого мен ойлойм, бул чектөөлөр, тыюулар, жанагындай басым менен үйрөтүүлөр бул иштебейт да. Биз бир гана жолу бар, айтып атпаймынбы, кыргыз тилин жанагы эле нерсени кайталайм. Бул мода болуш керек, бул тренд болуш керек, бул аябай кызыктуу болуш керек. Адамдар кызыкканда гана үйрөнөт, анан ошол нерсеге мындайча сүңгүп кирет да. Азыр өкүнөм, азыр мен мисалы балдарыма мектепте кечирип коет, тилекке каршы эме указка деп койчу да. Мында чыбыкты коюп койчу да. Ошол чыбыкты мен азыр балдарым кийин буюрса, балдар мектепке барып ошондойду көрсөм, мен ал мектепке окутпайм да. Биз деген атайын эме кылчу да, тиги атайын өзүбүзгө тапшырма берчү да, силер жакшы чыбыктан жасап келе дечү. Анан биз ошол чыбыкты алып келчүбүз. Анан ошол чыбык менен кайра биз колубузга кээ бир убакта чапчу да.
Ал мен ойлойм да, ошентип атсаң сен ооба бүгүнкү ошол нерседен кутулуу үчүн аракет кыласың, жасайсың, бирок ал эртең мындайча айтканда туруктуу алып кетесиңби, алып кетпейсиңби, ал маселе да. Ошон үчүн айтам, бизге кызык болсо, мисалы мен география, тарых сабагына географияга аябай кызыккам, анткени мен мугалимимди азыркыга чейин айтам да, ал адам биз менен мындай ушунчалык кызыктуу сүйлөшүп, окуялар дүйнөнү айтып берчү да, анан биз ушундай дүйнөгө, бир дүйнөгө барып келгендей, анан жанагы Колумбтун кораблинде кетип аткандай эле биз жашачубуз да. Ошон үчүн кызык болчу да. Азыр тилекке каршы башка сабактарда мисалы кызыгыбыз жок, себеп дегенде кызыктырбай эле только жаттатат да. Сен жаттап айтып беришиң керек. Оңой да. Баланын мындайча сактоосу аябай күчтүү. Китепти окуйсуң, жаттайсың, айтып бересиң, беш аласың, ичиңде эч нерсе калган жок. Ошон үчүн мен ойлойм, жана кыйноо, чектөө ошого эле алып барат. Ошон үчүн бизде мындай адамдын өзүнүн ичинен чыккан нерсе бол, каалоо болуш керек. Жакында ушундай мыйзам кирген жатат. 1-класстан баштап 4-класска чейин жалаң кыргыз тилинде сабактар өтөт да. Анан негизи мамлекет тилди өнүктүрөм деп дайыма ушундай чектөөлөрдү колдонууга аракет кылат да. Бирок бир нерсени түшүнбөй жатат. Чектөө аркылуу эмес, кызыктыруу аркылуу кылса, улан айткандай модага айланса, ошондо адамдар өздөрү эле тартылып эле кыргыз тилин кайсы жерде үйрөнсө болот, кыргыз тили курстары кайсы жерде бар деп эле тартыла баштайт да. Мисалы үчүнчү, бул учурга чейин баарыбызга кыргыз тил баары бир болчу да. Ооба. Баары бир. Мисалы үчүн кенен кесир кайсы тилиңерди кааласаңар колдонгула деп койсо, биз баарыбыз эле орус тилди тандап алдык же башка тилди тандап алдык. Бирок кичине мамлекет тарабынан момдай болот деп мындай зыкым кармап монтип, бул сырттагы тетигилердин баарын сыйрып туруп, кыргызча жаздырып койсо, сонун эле болду, мага жакты ошол нерсе. 1,5 жылдан бери ал кыргызча эмес эле орусча болуп баратпайбы? Кириллизация, бул кирилл тамгасы, бул орусташтыруу, колониалдаштыруу тамга да. Анан кыргызчалашпай эле орусчалашып кетпедиби кайра? Жок, агай, ал деген бара-бара өзгөрөт. Ал дагы өзгөрөт болуш керек. Ал жака да жетебиз агай. Элдин акысы аркылуу, Отчетту, мисалы үчүн апам мугалим, отчетту азыр алар кыргыз тилинде жазып атышат. Мен мисалы үчүн Кытайга барганда бирөө дагы мага, мен англисче тамтаңдап тияктан сурайм, бурактан сурайм, бирөө да мага англисче эч ким жооп берген жок, же башка тилде эч ким жооп берген жок. Ал жакта Кытай тилин гана сүйлөйт экен. Кыргыз тилинде мисалы үчүн жайбаракат коюп койсоң, сен күлбөй кал. Кыргыз тилинде жайбаракат коюп койсоң, канан биздин кыргыз тилибизди тим эле укмуш өнүгүп өстүрүп аткан. Назира мыкты мугалим, кыргыз тили мугалим чыкмак экен. Мен ачык айтып коеюн, Назира, сенин Facebooktагы постторуңду аябай колдойм. Жагат. Жөн эле ойлор. Кыргыз тилге эң чоң салымдардын бири. Эң салымдардын бири. Эң чоң салымдардын бири. Ошол азыркы айтып аткан оюңа мен эч кошула албайм. Мен кошулам. Азаматсыңар ошо. Мындан кийинки силердин абдан кызыктуу ойлоруңарга бир арал жытыштап коеюнчу. Келерки турмушта бүгүндөн баштап, жок кечээден, мурда өндөн баштап биз эгерде тилибизди өнүктүрөбүз десек, бүгүнкү күндө кимдердин күчүн топтойбуз? Биз тарыхчылардын күчүн топтойбуз. Анан теги тилдин эски тилдерди билгендердин күчүн топтойбуз. Бул менин оюмча чоң жаңылыштык. Алардын катышуусу керек, бирок алар жалгыз болбош керек. Кимдер керек бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө эң биринчи ирет кайсы үй бүлөгө кирип барбаң, баткен болобу, ат башы болобу, түп болобу, кичинекей балдар девайсты талашат эне атасынан. 2 жаштан баштап талашат экен. Мына ошол кичинекей балдардын психологиясын таанылган, түшүнө ала турган психологдор керек. Келеркинин тилин биз эгерде кам көрөбүз десек, ошол кичинекей 2 жаштан баштап кичинекей бала кайсы девайсты эмнеге талашып атат, ошону түшүнө билишибиз керек, анын камын көрүшүбүз керек. Экинчи, программисттер. Бүгүнкү доордо программисттердин жашоо турмушубуздагы ролу канчалык өйдөлөп атат? Тил эгерде ошо программисттердин көзү менен, түшүнүгү менен тилге салым кошпосок, биз жоготуп коебуз. Бүгүнкү күндө биз тиги басма эл тартпайбыз да. Биз баарыбыз тең эртеден кечке чейин девайстарды кармап, ошону үйрөнүп жүрөбүз. Улуубуз да, кичүүбүз дагы. Үчүнчүдө. Сиз бияка ат минип келген жоксузбу? Жок, Nissan болгондо дагы анын да электроникасы көп. Үчүнчү IT.
айтинин доору мына бүгүн талкуулап атабыз. Чоробекке рахмат, Сааданбек. Айтинин керек болсо жана акыл интеллект дооруна өтүп атабыз. Ошол адистер, сөзсүз түрдө ошол адистер бүгүн бизге жардам бериш керек. Тилибизди кантип сактап калабыз жана тилибизди элибиздин пайдасына кантип айландырабыз деп. Биздин комиссияларыбызда, группаларыбызда ошол баланын психологу жок, айтини тааныган, акыл интеллектти тааныгандар жок, программисттер жок. Анан дагы эң негизги бүгүнкү күндө илим десек анда Нобель лауреаттардын бүт дүйнө жүзүнө керектелип таанылган илимдерин түшүнгөн, кайсы тилде жана маңызын түшүнгөн, оюн түшүнгөн адистерибиз ошол группалардын ичинде болуш керек да. Биз болсо эмне кылып атабыз? Биз тетиги чокоюбузду кийип алып космоско учкан атабыз. Жок, космоска учабыз десек, же болбосо татыктуу дүйнө жүзүндө эл менен тең тайлаш соода кылабыз жана бир деңгээлде илимге ээ кылабыз элибизди десек, анда биринчи ирет кичинекей балдардын муктаждыгын түшүнгөн психологдор, жасалма интеллектти түшүнгөн билген айтишниктер, программисттер жана Нобель лауреаттардын илимин түшүнүп калган Кыргыздын алдыңкы жогорку окуу жайлар, дүйнөнүн жогорку окуу жайын бүтүп келген кыргыз адистерибиз, кыргыз жаш муунубуздун өкүлдөрү керек. Сонун айттыңыз. Азыр бир нерсени эстеп кеттим. Айтып атсаңыз, жана эски көлөчүн араң сүйрөп жүргөн немелер менен космоско учабыз деп атпайсызбы? Азыр мектепте эстеп кеттим. Кыргыз тилин сабак берген мектеп класстар мындай болчу да. Эскирип калган класс, анан кирсең теги Союз учурундагы сүрөттөр, анан деген тиги ашмалтай чыгып калган китептер, анан деген тиги мугалимди деле карасаң байкушум эскирип мындай калган кийимдерди кийип, анан өзүн дагы мындай ыңгайсыз сезчү да, тиги студенттердин, ошол окуучулардын алдындачы. Анан ошондой атмосферада кантип сен студент болуп туруп, кыргыз тили сонун турбайбы, кыргыз тили мода турбайбы, кыргыз тилин үйрөнүш керек турбайбы деп мындай андай ойго келбейсиң да эч качан, туурабы? Ал сабактан качасың да. Мисалы тиги 3-чү кабатта англис тилин берген эжебиз отурчу. Ал болсо тиги мектептин директору болчу, Анна Сергеевна дегенчи. Укмуш кийинет, тиги класснын жасалгасы сонун, жапжаңы жылтылдаган китептер. Анан деген сабагына кирсең, бир сабагында аудиосун угасың, бир сабагында кино сериалдарын көрөсүң, бир сабагында тиги ырларды которуп мындай укмуш кызыгуу менен барасың да. Анан эч качан ошол сабакты өткөрбөгөнгө аракет кыласың да. Бул мисалы менин оюмча кыргыз тилинин мода болбошунун себеби ушунда отурат да. Жанагындай чектөөлөр аркылуу эмес, ушул аркылуу оңдосок, мисалы кызыктырсак, ошондо ошол эле бала бакчага барган, ошол эле мектепке барган, ошол эле студент болуп жүргөн эмелер, инсандар, ой, кыргыз тили сонун турбайбы, кыргыз тили абдан кызыктуу турбайбы, муну өздөштүрсөк келечегибизде биздин жашоого керек турбайбы деген ойго келет да. Ушул жерде ошо айтып атпайбы, кызыктыруу, анан жана чектөөнү мен ойлойм кызыктырууга алмаштырыш керек. Ошону жана кошумчалай кете турган нерсе бул мисалы мектеп жөнүндө талкуулап атпайбыз. Мектепке чейинки бир бизде маселе бар да, бул бала 2 жашында тили чыкканда эле орусча чыгып калып атат да. Мисалы биздин айылда жайлоодо кошуна аба экебиздин апасы дагы атасы дагы орусча сүйлөбөйт, билбейт. Бирок баласы туп-тунук орусча тили чыккан. Анан мен таң калып, ал мындайча айтканда орусчадан кыргызчага түпсүз которот. Орусча сүйлөйт, кыргызчага караганда оюн орусча жакшы жеткирет. Анан мен анын мурунураак болчу, анан таң калып сурасам, көрсө ал телевизор аркылуу эле орус каналдарын көрүп отуруп эле орусча чыгып калыптыр. Азыр эми андан да жакындап калдык да. Азыр болсо телефондон бүт орусча мультфильмдерди көрөбүз, баардыгы орусча да. Ошол менен биздин балдардын баардыгы ата-энеси орусча сүйлөбөсө да орусча чыгып атат да. Аны айтып аткан нерсе, кызыктыра турган нерсе бул да. Мамлекет эгер чынында эле биз ушул багытта алып кыргыз тилин күйөбүз десе, анда ошондой кызыктыра турчу нерселерди биз колдошубуз керек, пайда кылышыбыз керек. Азыр мына кыргыз сериал деген чыгып атат, кыргыз мультфильм деген чыгып атат. Эми бул сонун нерсе, кыргыз мультфильм деп. Кыргыз Назиранын подкасты чыгып атат. Жаратман чыгып атат. Жаш бал эми ошол эле нерсени жаш балдарга, мисалы кыргыз мультфильм деп чыгып, кыргызча сонун мультфильмдерди мамлекет колдоп жаратып атат. Ошол эле убакытта жанагы YouTube'да иштеген, YouTube
жасаган балдар азыр көбүнчө бүт кыргызча которуп атат. Ошол эле жана Дибилионс деле кыргызча которуп атат. Тиги буда кыргызчасын чыгарып атышат да. Ошентип биз акырындан ошол мындай айтканда баланы кичинекейин телефонду кармагандан баштап биз ошол кызыктыруучу контенттерди даярдашыбыз керек да. Ал жок, биз кечирип койгула, бүт алдырып жибердик да. Биз канча жолу биз кыргызбыз, биз улуу элдин урпагыбыз, биз укмушпуз деген биз эч пайдасы жок да. Эгер биздин балдарыбыз телефондо орусча мультфильмдерди көрүп, орусча тили чыгып атса. Синий тракторду көрүп жатса да. Ошо баары синий тракторду кичинекей эмес, чоңго чейин тойдо билип атпайбызбы, тилекке каршычы. Ошон үчүн айтам да, мына биз кыйын эле кыргыз тилин өнүгөт элек десек, ошол мүмкүнчүлүктүн баардыгын ошондой жаңы технологияларга, жаңы мүмкүнчүлүктөргө жумшашыбыз керек да. Бул абдан маанилүү. Ошо Назира Айым өтө эле мындай негативдештирип куруп атабыз дебей, жакшы жактарын көргүлө. Мына мендей блогерлер чыгып атат, урматтай блогерлер чыгып атат. Сону мультфильмдерге мен кыргызча үн коштум. Элдин баары эле сендей болуп эле сүрөт жанагындай сүрөттөр коюп жаза албайт экен да. Анан ошондой эл окуйт экен. Сүрөт кое турчу, мына сериалдар. Мен урсагым менен койсом эч ким көрбөйт. Сериалдардын баарын кыргызча аткарып атам, кинолордо кыргызча аткарып атам, клиптерде кыргыз ырларында жүрөм. Бардыгы сонун эле келатат. Жаштардын баары аңдап атат. Тил деген бул маанилүү экен. Тилге деген басым жасашыбыз керек экен. Тил азыр кыргыз тили чындыгында эле мода болуп баштады. Бирок мамлекеттин жанагынтип отчетторду кыргызча жазгыла, көрнөк жарнактардын баарын кыргызча кылгыла, кафе-сафелердин аттарын баарын кыргызча кыла деген талабы эң сонун, колдойм аны. Бир гана кошумча нерсе, бул мектептердеги кыргыз тил адабияты мага жакпай атат. Ошонун методикасын эле өзгөртүп, башкача кылып койсок эле, кыргыз тилди кадимкидей жанагынтип кыргыздын хиттерлары аркылуу, кыргыздын киносун көрүү аркылуу, театрга баруу аркылуу үйрөтсөк болот, кызыктырып. Мисалы үчүн мен орус тилдүү жана баламды кыргыз тилге кантип мындай кызыктырам деп кыйнап үйрөткүм келген жок. Мен ага зордоп, сен деген кыргызсың, анан кыргыз тилин мантышың керек дегем келген жок. Мен жөн гана аны эрчитип алып, театрга алып бардым, бир күнү алып эрчитип алып, киного, кыргыз киносуна алып бардым, комедияга. Анан немеге отурганда, машинеге отурганда кыргыз ырларын сайып коем. Азыр сага суроо, мисалы, мына ошол бийлик жана кыргызча которууга деп как раз ушу Беладжо дегенди жарнагын алып салып талкап салышкан, сындырыпчы. Ошо эми ушуну кыргызча кантип жазып бересиң? Кириллицага которуп койсоң эле Беладжо деппи? Жок, маңыз ошолбу? Жок дегенде ушул кириллица орусча болуп калат. Беладжо деген сөздү мисалы сен кыргызчала. Жок, бул Беладжонун бренди да, кыргызчала. Налып эле бир жактар тыктып эле бул жаман тажап кеттим силердин алганыңардан. Келгиле бири-бирибизди мактайбыз, жантан бери эле ай мактайлы деп атпадыңар беле, мактайлы. Сиздин вывескаңыз дале көчөдө жок го дейм, сиз курман болгон эмессиз го дейм. Назира ишкер боло элек да. Көчөгө вывеска илек турасызбы? Туп айтат да. Ишкер болуп жана мен мисалы жана бир дос кызым бар, китеп дүкөнү бар да. Анан кичинекей мындай жарнамасын англисче жаздырып, анан немеге илип коюптур, баягы көчөсүнөчү. Анан кичинекей аны илип койсо, ошону которуш керек десе, анан чоңун которуптур, анан кичинекей калып калыптыр, анан буга эч нерсе болбосо керек десе, эртеси күнү келип туруп эме улом менен талка чагаптыр. Анан ишке чыгып ыйладым дейт. Мен чечип ал десеңер, мен мунун 20 000 сомго жазаткам, өзүм кичинекей чакан китеп дүкөн болсо, мен ошону чечип эле алып коймокмун десе, жок деп эле Назира айткандай эле талкалаш керек, сындырыш керек, дегош керек. Жок, биз деле негатив айткан жокпуз, Назира. Биз позитивдүү жагы көп, кыргызча ойлонуп атабыз, кыргызча сүйлөп атабыз, кыргызча нерселер жаралып атат. Мына рептер жөнүндө айтып атабыз, башка нерсе айтып атабыз да, мисалычы. Анан баягы мында жаңы мода болуп аткан нерселер жөнүндө айтып атабыз, сонун нерселер болуп атат. Болгону бул жерге чакырганда урматтын талкуу болуп атат да. Бизден кандай кемчиликтер, мүчүлүктөр бар. Анда биз келсек, анда позитивдүү ойлорубузду айтып эле сонун болуп атат, жакшы болуп атат, өнүгүп атабыз, гүлдөп атабыз деп кетип калалы. Бирок мындай сын айтыш оңой. Андан көрө келгиле монда кылалы. Назирайым, сизге суроо. Чечүү сунуштар жөнүндө сөз болот, бул жакта кечип кой. Биз биринчи маселени талкуулап жатабыз. Талкуулаганда бул эч кандай жаман жактары жок да. Өнүккөн өлкөлөрдө да
ар кайсы маселени чечиш үчүн биринчи талкуулашат, дискуссия жаратышат да. Назира деле тиги эркектер жөнүндө жазганда аябай катуу жазат, мен кошула берем. Укмуш. Ошо аны да оңдош керек деп жазып кошула берем мен. Аны баары жакшы деп мен эч качан жазбайм. Эмне эле деп атасың, анын баары жакшы деп эч качан айтпайм. Жо, чектебейм. Мен кайра кошулам. Оңдолушубуз керек деп кошулуп турам ал жерден. Жо, Назирага жараша берет. Нерселер жасам да агай. Эме, ушу менен байланыштуу, Назира, сиздин оюңуз боюнча могу кыргыз тилин кантип модага айлантабыз? Сиз айтып атпайсызбы, уулум телекке каршы орус тилдүү болуп атат депчи? Мына мен дагы уулум чоңоюп келатат, 3,5 чыкты. Мен да ал менен кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылып атам. Анын чоң ата, чоң энеси да кыргызча сүйлөйт, бирок бул жетишсиз да. Мен түшүнүп жатам, жетишсиз. Анткени бала бакчага барса орус тилдүү, көчөдө жүрсө балдар орусча сүйлөшөт, YouTube'га кирсе жалаң орусча контент да. Ошон үчүн сизге мына сиз белгилүү атактуу алып баруучусуз, анан коомдук мындай дискурсту жараткан айымсыз да. Сиздин оюңуз боюнча кыргыз тилин бүгүнкү күндө модага айлантыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Модага айлантыш үчүн болгон кошумчабыздын баарын кошуп атабыз. Блогдордун баарын кыргызча жазып атабыз. Сонун жана сиз айткан рэперлер чыгып атат. Сонун айткан кыргызча контенттердин баары чыгып атат. Эми жанданып баштады. Жылыш бар, Ооба, биз өткөндө мисалы үчүн токтоп калдыбы? Зордук сомдукка биз аны сүйлөшө элек, кыргыз тилге тиешелүү да, ойго, сезимдерге анын баардыгынын тил чагылдырып атпайбы? Ошо тил аркылуу келип атат да, элдин үйрөнгөнү, кылганы, кылыктары, мамилелери. Тилсиз ал нерсе да болбойт эле да. Мүмкүн тил аркылуу, башка тил аркылуу андай нерселер азайып калгандыр кээ бир элдерде. Анын баардыгынын чырмалашкан байланышы бар да. Тил бул ойдун куралы. Ой кайсы тарапта, ким тарапта? Аны биз дале талкуулай элекпиз, дале издене элекпиз. Биздин келээрки жөнүндөгү оюбуз жана камыбыз. Тил жардам бере турган нерсе. Тил дагы өзгөрүш керек, ошого жараша, ниетине жараша. Кам көрөбү же болсо зордуктун, зомбулуктун тили болобу? Бирок андан мурда камды кандайча көрөбүз, кайсы ой аркылуу көрөбүз, жана ошол ойду адамзат кайсы илимде таанып атат жана таанытып атат. Биз аны издене элекпиз. Агай, мисалы үчүн бычакты ал кескенге, нан кескенге дагы колдонот, бирөөнү сайганга да колдонот. Ошондой эле тилдин баягы тилден мурун адамдардын аң сезимин, көкүрөгүн, билимин өнүктүрүү кажет да. Бул нерселер баягы тилди, кыргыз тилди согуштун тили эмес, жакшы тынчтыктын тили, сүйүүнүн тили катары колдоно беришет да. Дегеним айтайын, жана сөзүмдү улап коеюн. Колдоно берсе болот эле, бирок бүгүнкү күндө биздин турмушта коррупция көп, зордук көп, зомбулук көп. Аны күнүнө бири-бирибизге көрсөтүп атабыз. Ушундан арылсак болот эле, ушундан алыстасак болот эле деп. Сиз эң биринчи алдыңкыларданбыз. Муурда көнүмүштүү нерсеге сиз көз ачып берип атасыз. Мен сизге макулмун, бирок анын түбү кайда? Аны кайдан келген? Ал ошол биз колония мезгилинде биз зордуктаган державанын зордук маданиятына көнүп бергенбиз. Бүгүнкү күндө ошондон алыстабай турабыз. Ошол тамырын издешибиз керек да. Кайсы жерден биз адамга каршы оюбуздун калыптанышына макул болдук, кайсы жерден биз өзүбүздүн илгерки адамкерчилигибизди өзүбүзгө кайрып алып, биз эл катары, кыргыз тилин сактап калган эл катары кайсы жакшылыктар менен сакталып келдик, анан кайсы жерден олку-солку болуп жоготуп кала сактап атабыз. Ошон үчүн биз өзүбүзгө азыр мурасыбыздан кыргыз тилинин, кыргыз байлыгынын, тил байлыгынын мурасынан биз жакшылыктарды өзүбүзгө кайрып алганга аракет кылышыбыз керек. Анткени террордук мезгилде, коммунисттик идеологиянын мезгилинде ошол жакшылыктар классалык идеяга каршы деп кесилген биздин маданияттан. Көп нерсеси бизден жашырылып калган. Биз ошону кайра өзүбүзгө жандырып алганга аракет кылышыбыз керек. Назира айым, улант бериңиз. Жок, эми кыргыз өнүгүп атат тилибиз. Жок, ал талашсыз. Ага талашкан жок, аны айткан жокпуз. Сонун нерсе болуп атат деп атам да. Биз эле ошого макул болуп атабыз. Кыргызча жазып калдык деп атабыз. Көрнөк жагынан кыргызча болуп калды деп атабыз. Кайсы жагынан нааразы болуп атасыңар деп атпайбы? Жок, мен да сизге кошулам, жылыш бар, бирок ушул тилдин өнүгүүсү
Биз каалагандай болуп жатабы азыркы күндө? Сонун келатат. Биз деген мындай, сиз каалагандай болгондо ал кандай болуп кетиш керек эле? Биз деген кичинекей бала төрөлө калып эле дароо чуркап кетпейт да. Анын эмгектениши бар, буту боюн өйдө көтөрүшү бар. Биз кичинекей момдай ийгилибизге эле сүйүнүп, колчап, аябай сонун экен деп. Уксар болсо Назира мындай эми дебат талкуу болуп атат, эми талкуу болуп атканда жооп берейин. Сенин бир оюңа каршы чыгып атат да. Башында айтып атасың кыргыз тилди, мен айтып атсам да, жаңылгандар, ката жазгандарды аябай сындабай, оңдоп мындай кабыл алышыбыз керек десем, сен айттың да, жок, алар кыргызды мына чет элден кыргыз тилин үйрөнсө, биз кабыл алышыбыз керек, бирок кыргыздар кыргызча билбесе, анда аларды туура жазыш керек деп айтышыбыз керек деп айтып жатасың да. Азыр болсо кайра айтып атасың, биз эми кыргыз тили тайтайлап келатат, анан жөргөлөйт, басат деп кайра башка ойду айтып атасың. Мындай пикириң бири-бирине кайчы пикир болуп калат, тилекке каршы да. Жок, экөөң жөлөтүп чалып атасыңар. Жок, анан ошол ойду аныкташ мен айтайын деген нерсем мындай, Назира, бул жерде мындай да, биз мындай негатив айталы деген ойдо эмеспиз да. Биз аябай сүйүнүп атабыз, мына жаратман талкуу болуп атканда сүйүнүп атабыз. Бул биз дагы позитивди көрүп атабыз. Бирок бул жерде суроо, урматтан суроо бизди мындайча айтканда пикирди алыш үчүн бизге суроо берип атат. Бул жерде ошол биздин дагы кантип өнүгөбүз, кантип өнүктүрсөк болот, эмне көйгөйлөр бар деп, ошол көйгөйлөрдү айтуу менен биз азыр чечүү жолуна баратабыз да. Ошон үчүн бул жерде сен эле позитивди көрүп, биз негативди көргөндө эмес кепчи. Кеп бизде ооба көйгөйлөр бар. Биз ошол көйгөйлөрдү кабыл алышыбыз керек. Ошол көйгөйлөрдүн негизинде биз чечим сунуштап, чечимдерди жаратышыбыз керек дегенге баратабыз да. Ар бир чечим кабыл алып аткан чечимдерибиз биздики мындайча айтканда ойлонулуп кабыл алыныш керек. Бул бир. Экинчиси, ал зыян алып келбеш керек. Эки. Үчүнчүсү, ал нерсе мындайча айтканда чыны менен мындайча айтканда мыкты аргумент болуш керек да. Мисалы, могуну эле мисал кылдым. Беладжо дегенди алып салды, талкалады, жулду. Бирок ушуну орусча эле кайра кириллица менен жазып койгондо кыргызча болуп калды. Болгон жок, ал болбойт дагы да. Анткени бул бизге айырмасы жок. Кириллица. Сен ошону айтып атасың. Сен укса, Назира, укана айтайын. 30 жылдан бери бир дагы көрнөк жарнак кыргызча болгон эмес. Баары бейжай болгон. Анда эмне кыргыз тили өнүгүп кетти, өсүп кетти. Назира, сен уксаң, Назира, макул, сага аргументке жооп берейин дагы. Кыргыз тил комиссиясына сенин байкең барды жакшы көргөн, Мелис байка барды. Алардын бирден бир милдети жарнактарды кыргызча жазуу. Бул мыйзам бар, бул иштеп келаткан, 30 жылдан бери ошол мыйзам турат. Биринчи жарнамада кыргызча жазылыш керек, анан орусча болуп, англисче болуп кетиш керек деп. Бирок мына аттарды алып коюу деген нерсе деген жок, мыйзамда жок болчу. Бирок тилекке каршы бир адамдын ою менен мына англисче жазылганды биз кириллица менен жазып койсок, бул кыргызча болуп калды деген бул акмакчылык. Анткени бул ишкерлердин жасап аткан, жаратып аткан брендине кол салуу жана аларга чыгым алып келүү. Потому что анткени алар ошого акча салып атат, ошого деген энергиясын салып атат, ошого эмгегин салып атат. Биз кыргызчаладык деп мына Беладжо деген сөздү кириллица кылып койгонбуз, ал кыргызча эмес деген жеткизим келип атат. Ал жарнактарды да биз акыл эстүү чечимдерди кылышыбыз керек. Мындай айтканда эч кимге зыян алып келбеши керек. Жок дегенде пайда келтирбесең да зыян кылбашыбыз керек. Ошол ишкерлер кыргыз тилди бир да жолу сыйлаган эмес. Мына мен эле эсине келип атат, мен ошого сүйүнүп атам. Жок, Назира, бул жактан сага кошулбайм. Элди жазаласа сүйүнүп атам дейсиз. Анан кийин аялдарды, кыздарды жазаласа деп сиз менен кошо биз боорубуз ооруп атат. Жазалоого жакын экенсиз сиз мүнөзүңүз. Анткени биздин турмушта тилекке каршы ар бирөөбүздүн көйгөйүбүз бар, бирок кайсы бир жерден биз түшүнбөгөн жерден баарыбыз тең жазалаганга жакынбыз да. Анан жазалаганга кубанган бул ошол жана улан айткандай өзүбүзгө өзүбүз көпчүлүк учурда карама каршы кылабыз. Анткени төрөлгөндөн жазалоонун шартында өсүп чоңоюп, биз жазалоого макул экенбиз да. Бир жеринен каршы болгонду үйрөнүп алсак, экинчи жеринен баары бир макул боло беребиз да. Өлүм жазасы киргизеби? Киргизсин. Тиги ишкерди жазалайбы? Жазаласын. Жазалоодон кутулуу жолу бул толук бойдон жазалоону жакындатпоо, ой, аң сезимге жана эч качан макул болбоо. Кыргыз тилинде ушул мыйзамдар иштеш үчүн сиз кандай чара көрөт элеңиз? Биринчи ирет биз тил бул курал экенин моюнга алып туруп, оюбузду изденишибиз керек.
оюбуздун баалуулугу илгерки кыргыздын мээримдүүлүк, айкөлдүк, адилеттүүлүк, калыстык деген адамкерчилик деген ойлорубузду илгерки мурасыбыздан, руханий бийлигибиздин ичинен сууруп чыгарып, көнүмүштүү болуп же болбосо унутулуп калган жакшылыктарды кайрадан уюткусун таап алып туруп, кайрадан түшүнгөнгө аракет кылып, анан кийин дүйнө жүзүндөгү ошол сабырдуулукту, ошол тазалыкты, ошол үй бүлөлүктө эле бири бирине болгон зордук зомбулукту азайтып алган элдер бар бизден тышкары. Ошолордун үлгүлөрүн карап көрүп туруп, Кыргыздын руханий байлыгы менен, алардын жетишкендик тажрыйбасы менен, илими менен байланыштырсак, биз деле жолубузду таап кетебиз. Кожоюну жоошпосо коногу ээлейт деген сөз бар. 30 жылда айкөл болдук го, агай, айкөл болуп атып болгон эл бизди башыбызга минип алды го. Биз ошол Нобель лауреаттардын ачылышын жана кыргыз элинин руханий байлыгына айкөл боло элекпиз, менин пикиримде. Биз орус тилине айкөлбүз. А орус тили бүгүнкү күндө кайра зордук зомбулукту бүт дүйнөгө чагылдырып көрсөтүп үйрөтүп атат. Биз ошого айкөлбүз. Менин оюмча, эгерде Назира айта турган болсо, убакыт келбедиби, өзгөртөлү, шарттарды башкача кылалы деген айта турган болсок, анда биринчи иретте жанагы кыргыз тилинин методологиясын, ошонун системасын өзгөртүш керек да. Анан мисалы могу контент жараткандарга бир кандайдыр бир шарттарды түзүп бериш керек, сага окшогон мисалычы. Жана мультфильм жазап бирдемке жаратып жаткандарга көмөк көрсөтүш керек да. Анан келип алып эле тиги ишкерлерди тиги сен жасалган башка тилде экен деп туруп чаап, анан ошого чектөө киргизсе, андан бир жакшы натыйжа чыкпайт го. Анткени ошол ишкерлер салык төлөгөн үчүн, ошо ишкерлер жумуш орундарын түзгөн үчүн, ошо ишкерлер бир кандайдыр бир жакшылыктарды жараткан үчүн Кыргызстан азыркы абалда турат деп ойлойм да. Ошондуктан мамлекет аларга мындай жана улан айткандай тиги тактага чыккан эмеге окуучуга колго чаап турбай, тескерисинче жакшы шарттарды түзүп берип, сага кандай дагы жакшылык кылып бере алам, сага кандай дагы көмөк көрсөтө алам деген мамилесин кылса, менин оюмча бизнес да өнүгөт, коом да өнүгөт, кыргыз тили да өнүгөт, мамлекетке да жакшы болот да. Ошондой чаралар көрүлсүчү. Бөркал десе баш алган заманда бизде кээде ушундай оба аша чаап кеткендер болуп атат. Оба аны моюнга алабыз, ал биздин катабыз. Бирок кыргыз тилге жакшы салым эми келатат деп кубанып койбойлубу? Оба силердики дагы туура. Чындап мондай мисалы үчүн колго кнут эле бербей, пряник менен дагы пряник менен ошентип дагы бирок кыргыз тилинин өнүгүүсүнө болгон салымды биринчи иретте мамлекет эмес, коом өзү жаратып жатат да. Анткени сага окшогон, мага окшогон, уланга окшогон, агайыбызга окшогон адамдар өздөрү китеп чыгарып, контент жаратып, бир нерсе изденип, мындай өзүбүздүн иденттүүлүктү издеп жатабыз да. Бул мамлекеттин салымы бул жерде эч кандай жок. Биз өмүр бою кыргыз эли өз киндигин өзү кесип келген. Биз эч качан бийлик менен мындай мындай ынтымакташып, ымалашып бир арабаны сүйрөгөн эмеспиз. Мындан ары эгерде кыргыз тилибиз ийгиликтүү эмеспи десеңер, анын белгилери деле бардыр, башка деле белгилери бардыр. Биринчи белгилерден болуп, канча чет элдиктер кыргыз тили аркылуу илим тааныгысы келет. Канча чет элдиктер келип алып туруп орус тилинде эмес, кыргыз тилинде жогорку окуу жайында окуусу келет. Мына ошол көрсөткүчтөр бизге кубат бериши мүмкүн. Бүгүнкү күндө чет элдиктер биздин тил аркылуу илимдерди тааныганга макул эмес азырынча. Эгерде биз менен дипломатия кылабыз, адамкерчилик мамиле кылабыз деп кээ-бир саналуу америкалыктар, жапондор кыргыз тилин үйрөнүп атса, бизге бул кандайдыр бир дем берет экен, бирок бул жетишсиз. Студенттер биздин тилибизде илим окуусу келсе, ошол көрсөткүч болот. Азырынча андайлар тааныла элек, аз. Жакында эле биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич интервью берди, маалымат чыгарды да, бул эме биздин азыркы билим берүү
системабыз эскирди, талапка жооп бербей калды, биз жаңыланышыбыз керек деген абдан сонун нерсени айтты. Ушул нерсени колдоп, кубаттап, биз жаңы дегенде биз заманга туура келе тургандай ошо илимдин, билимдин, жаңылануунун, ачылуунун, космоско учуунун тилин ошол жактыкын биз алып, үйрөнүп, ошону бизге өзүбүзгө сиңиришибиз керек. Аны ошо кыргыз тили аркылуучу. Ошол абдан маанилүү да. Анан мен айтат элем да, мындайча айтканда, жыйынтыктоочу ой катары өзүм. Биз ойлойм, тил билип эле коюш бул артыкчылык эмес. Кыргыз тилинде сүйлөп коюш артыкчылык эмес. Биз качан кыргыз жараны кыргыз тили менен кошо илимин, билимин, дилин, ошол эле убакытта умтулуусун, аракетин бирге өнүктүрсө, бирге алып кете алса гана биз ошол тилди сактай алабыз жана жайылта алабыз жана өнүктүрө алабыз да. Эгер биздин тилибиз эле сайрап, колубуздан мындайча айтканда пок да келбесе, кoko келбесе деп айтты. Баягы мындайча айтканда жөн эле кыйкыруу менен сүйлөп коюу менен эле маселе чечилип калбайт экен да. Ошон үчүн ар бирөөбүз ошол эң маанилүү нерсе илим, билим аркылуу биз тилибизди өнүктүрүшүбүз керек да. Мына Эмил мырза баса белгилеп айтты. Биз качан кыргыз тили менен сыймыктанабыз, качан биздин тилди канча дүйнө эли келип биздин тил аркылуу жаңы технологияны, жаңы илимди, жаңы нерсени үйрөнүп атса, бул биздин мактансак болот да. Ал биз болсо тилекке каршы өзүбүз кыргызстандыктар кыргыз тилин биле албай ошо көйгөйдө жатабыз азырчы сазда. Албетте анын арасынан позитивдерди таап чыксак аябай көп. Бирок ошолорду мындай көйгөй мындайча айтканда турат да. Ошон үчүн элгиле достор, кыргыз тили менен кошо илим, билимди өнүктүрөлү. Бирок илим, билим каякта өнүгүп атат, кандай өнүгүп атат, аны биз ойлонуп, таразалап, акылга акыл калчап көрүшүбүз керек. Бул абдан маанилүү. Эмил мырза, бизнес, ишкердик кыргыз тилинин өнүгүүсүнө кандай салым кошо алат? Бизнес салыкты гана кошо алат. Калган нерселердин баарын жүктөбөш керек эч качан. Жүктөгөн сайын биз аларды куурата беребиз. Макул. Анда эми аяктоочу сөзүбүздө мындай суроого жооп берели. Кыргызстанда тилекке каршы бардык адамдар кыргыз тилинде азырынча сүйлөбөйт. Бирок баарыбыз каалайбыз, кыргыз тилин өнүгүүсүн каалайбыз, ар бир адам кыргызча сүйлөсө деп ойлойбуз. Ошон үчүн кандай кадамдарга барышыбыз керек? Эмне кылышыбыз керек? Мен жанагы эле ойлордун ичинен эң маанилүүн айткым келет. Биринчиден бул аябай кызыктуу болуш керек. Кызыктырышыбыз керек. Кичинекей бала кезинен баштап кызыктуу контент дейбизби, кызыктуу мультфильм дейбизби, ушундан башталыш керек. Экинчи нерсе бул мындайча айтканда муктаждык болуш керек. Ошол тил мындайча айтканда керектүү болуш керек да. Ошол тилди аркылуу сен ишиңди кыла алсаң, кызматыңды кыла алсаң, оокатың жүрүп атса, анан документтери айланып атса, демек сен кыргыз тилине мындай муктаждык болот. Үчүнчү нерсе бул эң маанилүү нерсе бул мода. Мода тренд дейбизби, ушул нерсе биз мода аркылуу гана биз ошону мындайча айтканда жалпыга мода кылуу менен гана жакшы жыйынтыктарга жете алабыз. Анткени биз көрүп атабыз да азыр. Мисалы кыйнап үйрөнгөнгө караганда, мисалы жана рэп аркылуу же болбосо музыка аркылуу кыргыз тилин үйрөнгөндөр аябай көп да. Ошол бул көрсөткүч да. Ошон үчүн бул абдан маанилүү. Анан жаңы элеке жыйынтып аткан нерсе, мен ойлойм, бардык нерсе бул таңуулоо менен же болбосо чектөө менен же кыйноо менен болбош керек. Бул бардык нерсе мындайча айтканда кызыктыруу менен, анан мындай жакшы жеңил шарттарды түзүү менен болуш керек, ишке ашыш керек да. Ошон үчүн жана ишкерлерди дагы позитив айта кетейин аягында Назирага. Жанагы бизнестерде деле кыргызча менюларды кылып атат, кыргызча телефон чалсаң кыргызча жооп берип атат. Мунун баардыгы тайтайлап, жөргөлөп басып келатат. Буга да сабыр болуп коюшубуз керек, жана мындай колдоп коюшубуз керек. Анткени буга чейин чыны менен биз акыл эстүү коом катары биз ошол нерсеге ойлонбоппуз, суроо талап кылбаппыз. Анан ошол жерде бар го, бала ыйлабаса эмчек кайда дейт го. Ошол сыяктуу биз кыргыз тилин суробасак, анан ошол меню кандай меню келсе ошо менен талап кылбасак, өзүбүздүн мындайча айтканда кыргыз тилдүү колдонуучулардын укуктарын өзүбүз коргобосок, демек аларга баягы бизнеси жүрүп атса, көп эле баягы бизнеске жараша эске алынбай эле, баарыбыз эстебей эле бул ишке аша берген да. Эми азыр мунун акыл эстин деңгээлинде баарыбыз түшүнүп, бизнес дагы түшүнүп, баарыбыз ошол нерсени колдоп, кубаттап, сонун кылып келатабыз. Мен ойлойм, бул сонун процесстебиз, убакыттабыз да. Ошон үчүн биз бири-бирибизди колдоп, кубаттап, анан таңуулабай, кыйнабай, анан бирөө-бирибизди мындайча айтканда алдырып, жедиртип жибербей, оңолуп түзөлүп алышыбыз керек да. Ошон үчүн мен ойлойм, чектөөдөн, кыйноодон, басмырлоодон жана багынтуудан сак болушубуз керек. Назира, сизден бир позитив.
Менден позитив. Эми 3 эркек аябай чычаладыңар. Жылаңачыма чейин кирип кеттиңер. Эмне дейин эми? Кайран Назира айдырды. Силерге чыдаган деп кой. Эркектерге. Мен аябай ошо 30 жылдан ашуун мамлекеттеги бийлик такыр башка, карапайым калк такыр башка. Биз сууга жана май кошкондо эки бөлүнүп калат го, ошондой болуп эки бөлүнүп келгенбиз. Анан дайыма эле ушул тил жаман, бул жаман кетсин менен жүрүп мен чарчап кеттим, чындап. Чарчап кеттим, анан ойлодум. Мен кетсин, ушулар желмогус, ушулар ит дегенден бөлөк мен ушул мамлекетке кандай салым кошо алам? Мен эмне кыла алам? Менин колуман эмне келет? Мен дагы 30 жыл кетсин менен жашагым келбейт. Мен өлкөмдө, Кыргызстанымда кыргыз тили өнүксүн, кыргыздын маданияты өнүксүн, мен ага кантип пайда кошо алам дегенде, кыргыз тилди ошо блогерлик аркылуу кошо алат экенмин. Кошуп атам, китеп чыгарып атам, блог жасап атам. Кыргыз кийимин өнүктүргүм келип атат. Кыргызча кийинип алып чыгып атам. Мага аябай жагып атат. Дагы эмне кылгым келет? Деп мындай өзүңдүн колуңан келген өз чабытыңды жасап баштадың да. Мен дайыма айтам да, башта отургандарга, бийликтегилерге айтам. Журналисттер, блогерлер, элдер өзүнчө болбошубуз керек. Биз бардыгыбыз бир кемедебиз. Биздин башыбыз качан гана бириккенде, качан гана ынтымакташып бир жакадан баш бир жеңден кол чыгара алганда, качан гана элдер сен деген бөлөк эл эмессиң, биз бөлөк эл эмеспиз. Келгиле биргелешип, менин колуман сага пайда келтире турчу эмне келет? Мен биринчи кадамды макул ошентип жасайын. Саясатка тийишкенимди токтоттум, тилерге токтоттум. Мен кантип силерге жардам бере алам? Менин блогум аркылуу мындай кылып, балким үнүңөрдү бир кыргыз эли болуп, кыргыз элин мен силердикине жеткирейин, кыргыз элинкин силерге жеткирейин, ортоңордо кандай алтын көпүрө боло алам деп, анан эптеп мындай мынтип чырмаштырып, анан ошолордун кайсы бир аракеттерине кичинекей, бирок кайсы бир аракетине кенедей жаш балачадай сүйүнүп, алакан чаап, омийда сонун болуп атат, сонун келе атабыз дегенди сырттан айыптабашыңар керек. Биз баарыбыз бири-бирибизге колдоо көргөзүп, бири-бирибизди жөлөп таяоо менен өсөбүз. Мен азыр Каныбек романын окуп атам, маанайым түшөт да. Жаман маанайым түшөт да. Элдин аң сезимине байгедей болуп бөлүнгөнүбүзгө, бөлүнгөнүбүздү уру-туру болуп бөлүнгөнүбүз каалабайм. Анан партиячыл, анан балекет төлөккө тажадым мен саясаттан. Мен жөн гана бир эл болуп, биригип, кыргыздын туусунун алдында туруп алып жашагым келип атат. Жана бул нерсеге өзүмдүн колуман келишинче аракет кылып атам. Сонун айттыңар, жанагы блогерлер чыгып атабыз, жанагы кыргыз мультфильмди кыргызчалагандар, сериалдарды кыргызчалагандар чыгармачылык жактан ушул медиа тарабы укмуштуудай салым кошот. Өткөндө Дайыр Орунбеков бүткөн журналисттерди, блогерлерди топтоп алып, ушул темада сүйлөштүк, ушул темада ой бөлүштүк. Анан кандай колдоо керек дегенде биз айттык да, момдай сонун кыргызча мультфильм жараткандар болуп атат, момдайлар болуп атат. Силер ошолорго көмөк болгула, кыргыз тили өнүксүн, бул телефон кармаганда кыргыз контенттер көбөйсүн деп айттык. Ошондой эле өткөндө экөөбүз отуруп алып жаратмандык донаттарды талап кылдык. Бу колунда бар бизнесмен байкелер, ишкерлер, акчаңарды кайрымдуулукка жөнөткүңөр келсе, ушундай жаш таланттарды, анимация менен машыгып аткандарды, блогерлик кылып аткандарды, бу сериал, кино тартып аткандарды колдогулачы. Сонун бир нерсени жараталы. Сен мен, анан мен кыйын, сен кыйын дегендерден чарчадык уже. Өнүгөлчү, өсөлчү. Болгон нерсем ушул. Эң керектүүсү бул чексиз талкуу. Бизге
жалаң гана пенсионерлерди чакыра берген мамлекеттик каналдардан тышкары мына Урмат менен Назирадай сабыр модераторлор, анан кийин чексиз талкуу. Бир гана чектөө болуш керек. Мыйзамдарыбыз толтура бар, ошол мыйзам гана чектөө болуш керек. Анан кийин редакторлордун же болбосо сабырсыз модераторлордун чектөөсүнө чыгышыбыз керек. Жана эскинин гана же илгеркилердин гана жана улуулардын гана сөзүн угалы деген дагы чектөөдөн биз баш тартып, жаштарды, кичинекей балдарды керек болсо талкууга көбүрөөк чакырганды үйрөнүшүбүз керек. Алардын арасында сурамчылоо жүргүзгөндү үйрөнүшүбүз керек. Анан чексиз талкуу. Дүйнөдө илимде бул формула илгертеден эле табылган экен. Эгерде жаңылыкты табам десең, эгерде жакшы чечимди табам десең, discussion дешет да. Бул талкуу жана талкуу. Бирок талкуу сабыр болуш керек, жана чексиз болуш керек. Мыйзам чектегени жетишет. Адам чектебегенге аракет кылыш керек. Мыйзамдын чектөөсүнө баш ийип, бирок калгандын бардыгына биринчиден сабыр, экинчиден чексиз болуп. Мына бүгүнкү талкуу көп жылдан бери мүмкүн шыбырашып талкуулаган учурларыбыз болгондур, бирок микрофонго, камерага биздин күчүбүз жетпептир, эркибиз же болбосо эркиндигибиз жетпегендир. Бүгүнкү күндөгү талкуулардын саны көбөйө берсин. Ошондо ар бир кадам сайын жана биз кээде бири-бирибизге үйрөткөн же болбосо бири-бирибизге макул болбогон нерселердин дагы жаңы жолдору табылып кетет. Сөзсүз түрдө эл арасынан табылат дагы, калыптанат. Ошон үчүн сабыр модераторлор, чексиз талкуулар, анан кийин эчкимге мыйзамдан тышкары чек ойлоп чыгарбай эле койсун. Сонун сөздөр болду. Жакшы каалоо тилек. Эмгегиңерге рахмат. Бардык командага, бардыгыңарга. Чоң рахмат. Бүгүн биздин жаңы долбоордун мындайча айтканда тушоо кесүүсү болду десек болот. Кызыктуу маек куруп бергениңиздер үчүн, убактыңыздарды бөлүп отурганыңыздар үчүн ыраазычылык этебиз. Анан ушул каналыбызга катталып, урматтуу достор, лайк басып, өзүңөрдүн пикириңерди да жазганды унутпаңыздар. Сөзсүз түрдө бүгүн бизде конокто Эмил Үмөт, Назира Айтбекова жана Улан Үсөйүн болду. Чоң рахмат. Кийинки чыгарылышта да көрүшкөнчө.